Арманыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбай, кайрадан улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алдыга алып чыккалы отурам. Бүгүн биз атуулук активдүүлүк жөнүндө талкуу кылган атабыз. Ал үчүн биз ушу жакында эле могу жаш активисттер, Кыргыз өлкөсүндө Бишкекте жаш активисттер мага баары бир эмес, өлкөдө болуп аткан окуяга биз дагы кайдыгер карабайлы, ага катышалы, керек болгон жерде жообузду айталы, керек болгон жерде салымыбызды кошолу деп чакырык таштап атышат. Алардын темасын, алардын могу инициативасын биздин тема менен айкалыштырып талкуулайлы деп отурабыз, талкуулайлы деп. Ал үчүн бүгүн бизге коноктор келип отурат. Кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Коноктор демесе тааныштырып кетейин. Негизи маңдайымда Перизат Сайтбурхан кызы, жаш активист деп койсок болот, Манас университетинин бүтүрүүчүсү. Андан кийин оң жагыбызда Улан Үсейин, айылдык жигит деп, коомдук активист, абдан мындай неординарный деп коет го, мындай элден өзгөчө болгон, орточо адамга окшобогон, өзгөчө бир пикири бар, активдүү, талыкпаган жигит. Оң жагыбызда болсо Америка университетинин профессору Медет мырза, кош келипсиздер. Эмесе талкууга киришели. Кириш сөз катары сөз баштап берейин. Негизи атуулук активдүүлүк жөнүндө сөз кылаардан мурун бир аз кичине артка кылчайып кетсек, моундай болуп атат да. Кыргыз өлкөсү бул транзиттик өлкө дагы делечи. Тилекке каршы могу транзиттик доор өтө эле узак кетти. Бул 26 жыл болуп кетти. Негизинен СССР бузулгандан кийин көп эле посткоммунисттик өлкөлөр бир 5-10 жылдын ичинде эле бир авторитардык формадан демократиялык формага өтүптүр. Өтпөй калганы кайра эле бир авторитардык формадан коммунисттик башка бир авторитардык формага өтүп кеттиптир да. Көзгөчө бул биздин кошуна мамлекеттер. Ал эми бизде мындайча айтканда буну green zone деп коет, мындай боз зонада турабыз да дагы деле. Же демократия эмеспиз, же авторитардык мамлекет эмеспиз. Бирок ушул өтө эле узарып кетти да, транзиттик зона батыраак өтсө жакшы эле да. Бир жок дегенде Монголиядай болуп демократиялык. Бирок бул учурда өзгөчө өтө маанилүү нерсе эмне экен дегенде, бийликтин баягы классикалык модели 3 мисалы бутагы болсо, бул мисалы президенттик бийлик, аткаруучу күч да. Бирөөсү бул парламент, мыйзам чыгаруучу, бирөө сот системасы. Бул учурда бул авторитаризмден демократияга өтүп кеткен мамлекеттерде көпчүлүк учурда бардыгында тең сот системасы аксаптыр да чынында. Себеби дегенде СССР учурунда сот системасы эч качан адилеттүү болгон эмес, жана мындай көз каранды болгондуктан бул салт калып кала бериптир дагы. Бирок бул жерде барды көпчүлүгү ушу парламентте күчү бар өлкөлөр, эгер президенттик өзүн билемдик боло баштаганда парламент аны жөнгө салып, мындай горизонталдык көзөмөл менен карап, аны жөнгө салып, бийликтин жаманбы жакшыбы тең салмактуулугу пайда болуп, өлкө бир демократияга келиптир да. Бизде азыр алып карап карай турган болсок, чынында азыр бийликтин баары эле президенттик институтта тейлеп, бүгүн соттор толугу менен эле көз каранды болуп калды. Парламент дагы бүгүн мындайча айтканда бир кол балага эле айланып калгандай да. Демек, бийликтин тең салмактуулугу жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес да. Бул учурда мындай коомдо атуулук активдүүлүк чоң ролду ойноп калат экен да. Эгер атуулук коом, ал жерде атуулар өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтсө, коом мындай көзөмөлүн алып, жок дегенде 4-чү бутак катары бир функциясын аткара алат экен да. Ошол контекстте бүгүн сөз улап кетсек, сиздер азыр кечээ пресс-конференция кылып өткөрдүңөрмү, жаштар балдар? Бизге баары бир эмес, баштан башта деген сөздөрдү айтып атасыңар да. Бул атуулук активдүүлүк бизге эмне үчүн керек? Кимибиз баштап берсек? Биринчиден, бизде бул чогулган жаштардын баарысы, бул инициативный группа, бул кемелгенчик топтун баарысы эле ошол Кыргыз өлкөсү менен бирге жашы тең эле да, баарыбыздын ошол орточо алганда баарыбыздын жашыбыз 26 жаштай. Демек биз өлкө менен кошо төрөлүп, бирок ошол өлкөнүн ичинде жашап келе жаткан кишилер мындай
көп күтүүлөрүбүздүн акталбай калгандыгынан ушундай бир баштан башта деген манифест жазганбыз да. Бул кече экөө айтып кеткендей эле, бул биринчиден чакырык десек болот, жалпы коомго ушундай бир келгиде бир ушун өзүнө жоопкерчиликти ала турган, жана бири бирине тилектештикти кое турган, тилектештикти колдой ала турган бир коом түзөлү деген чакырык. Экинчиден болсо бул жанагы жан дүйнөнүн кыйкырыгы дейт го, ошол крик души да, ошол сыяктуу. Анан үчүнчүсү болсо бул биздин ошол мамлекетке дагы кайрылуу баттары болгон да. Эмне үчүн коом мамлекеткеби же биринчиден бул коомго, атуулдарга мамлекетке дагы. Бул мамлекетке дагы бул жерде көп тиешелүү жактар бар да. Бул эмне үчүн жарандык коомдун активдүү болуусу маанилүү? Себеби дегенде биринчиден буга бир себептер, эгер кейстер менен карап көрсөк, бул Украинанын себебисинде да. Украинада дагы төңкөрүш болгондон кийин ал жердеги көпчүлүк, алар Грузиядагыдай күчтүү реформалар жасай алган жок, бирок азыркы болуп аткан реформалардын бардыгы атуулдук коомдун ошол мындай талаптары менен, атуулдук коомдун бир талаптары менен болуп атат да. Демек бизде дагы эгер атуулдук коом биригип талапты кое билсе, талаптын аткарылуусуна бир көзөмөлдөй билсе, демек ушундай реформаларга жетүүгө мүмкүн деп ойлойм. Улан мырза, сизде? Мен улагында бул жерде айтканда манифест бул чакырыкта 6 бөлүктөн турат. 6 бөлүктөн ошол биздин коомубуз дагы эле колдонуп келаткан болуп аткан нерселерди бир формага салганга аракет кылууда. Сиздин сурооңузга кайтып жооп бере турган болсок, жаңы эле атуулдук ошол активдүүлүк эмнеге керек дегенде, бизде кыргыз элинде, кыргыз журтунда, кыргыз улусунда мындай эл бийлик экенин түшүнбөй келебиз да. Бийлик бул эл экенин түшүнбөй келебиз да. Себеби дегенде бийлик десе бизде бул мамлекеттик башкаруучулар, чиновниктер жана башкалар деп келебиз да. Бирок чынына ала келгенде бийликте бул эл да, анткени баардык нерсе бул элдин кызматкери болуш керек жана элдин кызматын ишке ашырыш керек да. Себеби дегенде бул мамлекеттик кызматта отургандар деп айта турган болсок, алар биздин кызматкерлер. Кызматкерлерди биздин менеджерлер иштетиш үчүн ошолорду калыпка сала турган же болбосо ошолорду талап кыла турган, ошолорду көзөмөлдөй турган бул ошол жалпы коом болуп эсептелинет да. Эми ошол сыңарында биз активдүүлүк деп атканда бул жерде ар бир жаран кыргыз өлкөсүнүн жараны дегенде бул жерде эч кандай улут же болбосо башка түз адамдардын түсүнү эмес, ошол жалпы кыргызстандыктар мамлекетте ошол жоопкерчилик алса деген ойдобуз да. Ошол манифесттин негизинде баардык нерсе үй бүлөбүзгө, өзүбүзгө, башка нерселерге анан жалпылап анан эгер кире турган болсок, ошол алтоону кененирээк айтып беребиз. Азыркы ошол сиздин жообуңузга ушундай жооп берет элем. Себеби биз ошол активдүү коом гана өлкөнүн өнүгүп өсүшүнө, жакшы багытта кетишине биз ошол активдүү коом гана ошол таасир эте алат азыркы убакытта. Ал биз эки ажырым болуп калгандай, бул өкмөт башка, бул эл башка деген сыяктуу. Бирок ошол нерсе эри шаркак деп айтып коебуз го, баардыгын ошо бирге алып кетиш керек да. Медет мырза, сиз эксперт катары негизи атуулдук активдүүлүктүн ролу бизге канчалык маанилүү болмокчу да? Сиз мы все как бы люди решаем собственные проблемы, часто как люди, но как граждане мы стараемся решать проблемы, когда это общественные проблемы. И есть два способа, скажем, или мы сами собираемся и сами решаем собственные проблемы, или у нас есть вот государство, которое мы вроде бы перепоручаем, чтобы оно решало наши проблемы. Но государство часто живет своей жизнью. Вы упомянули про этот транзитный переход, что у нас все еще во многом такая советская модель государства. И среди граждан, ну и среди молодежи в том числе, часто можно слышать, ну, мы ждем, пока кто-то решит для нас проблемы, в том числе и государство. Такой патерналистский подход, что кто-то о нас позаботится. А активность предполагает, что или же мы не ждем от государства и занимаемся собственным решением проблем, сообща, неважно, мы улицей, двором, селом, не знаю, там, регионом, страной в целом. Или же мы сообща собираемся, и когда понимаем, что мы сами не можем решить эти проблемы, мы требуем от государства. И вот, как уже ребята говорили, что мы пытаемся сделать государство подотчетным. Государство — это тот инструмент, который создан для решения проблем, и нужно его заставить решать эти проблемы. Иногда государство создавалось для решения каких-то старых проблем, которых нету, но оно все еще делает вид, что оно делает что-то и решает эти проблемы. И нужно, как вчера тоже во время презентации некоторые ребята говорили, нужно какие-то временные рамки ставить и заставлять государство пересматривать. Зачем оно нужно, почему здесь их слишком много, 17 тысяч человек госслужащих, они что-то делают,
они только для себя что-то делают, для страны. Но пока мы, как граждане, не начнем проявлять активность и не требовать от государства, там, где оно должно работать, оно не будет работать. Или же там, где государство не нужно, пока мы сами не начнем собираться и что-то делать, мы не решим собственные проблемы. То есть активность, она нужна, потому что мы так и будем испытывать эти проблемы, пока сами граждане не начнут понимать, во-первых, почему, я так понимаю, баштам башта, что вот осознание в голову должно пройти, что мы решаем эти проблемы, а потом это осознание должно уже выливаться в какие-то конкретные действия. Ошо кошумчалап кеткенде бул жерде манифест дагы бир маанилүү кошумчалап кеткенде биз эч кимге бул манифест таңуулабай элебиз. Муну бул мамлекеттин иши же бул ошол кызматтагылардын иши же бунун иши сен кылышың керек же мен кылышым керек деп биз гана жөн гана ошол чакырык сунушту айтып атабыз, чакырык кылып атабыз, ушундай кылсак болот, ушундай кылалы деп. Себеп бул жерде жанагы айтып кеткенде баягы ойлошу мүмкүн баарыбыз эле ар кайсы ар кандай партиялар же болбосо ар кандай уюмдар, топтор өздөрүнүн бир стратегиясын түзүп алып ошону сунуштай берген эмес. Биз жөн гана чакырык чыштап атабыз да. Ошол жалпысынан ушундай кылсак болот дейм. Анан бул жерде ошол айтылат, бизде жоопкерчилик дегенде Медет мырза туура айтып кетти. Адам өзүнөн башташ керек экен да. Ден айтып дайым айтам, ошо төшөктөн тургандан баштап, үй төшөктү жыйнагандан баштап, керек болсо эшикке чыгып баратканда эшикти туура жаап кеткенге чейин бул ошол нерселер бар. Мындай өзүңө жоопкерчиликтүү мамиле кылып башташ керек экен. Анан өзүн өзгөртсөң, анан өзгөнү өзгөрткөнгө бир болот да. Анан ошол сыяктуу айтып атабыз, баарыбыз өзүбүзгө жоопкерчилик алалы. Ушул манифестте жазылып турат бул жерде бөлүктөрдө өзүм менен өзүм деген, бул өзүмө жоопкерчилик алайын. Өзүм менен үй бүлө, бул үй бүлөмө жоопкерчилик алайын. Өзүм менен көчө, ошол көчөдөгү коомдогу айлана чөйрөгө адамдарга жоопкерчилик алайын. Өзүм менен бул мамлекет, бул ошо туу чокусу болуп атат, ошол мамлекет өлкөгө жоопкерчилик алалы деп. Андан кийин өзүм менен дүйнө деп атабыз. Бул өзүм менен дүйнө, бул чеги жок, бир жерсе чектелбеген, ошол эркин адамдын ошол өзүнүн дүйнөгө, ааламга жоопкерчилик алууда. Эми бул жер башында жазылып турат, ошо бизде биздин дүйнөдөгү болуп аткан өзгөрүүлөр биздин таасирибизден, биздин кылган ишибизден болуп жатат деп. Себеп дегенде биздинге байланыштуу да. Баарыбыз баягы менин тиешим жок, мен жата берейин, мен аман болоюн деген нерсе болбойт да. Себеп дегенде дүйнөдөгү өзгөрүүлөр ар бир адамдын салымы бар да ошо өзгөрүүгө. Сөзүңө аралжы, негизи бизде бир аз тиешеси бар нерсе да, бул мен азыр айтайын деген нерсе. Бизде азыр негизи гражданин деген орус тилиндеги сөздү бизде азыр эки сөздү колдонуп жүрөбүз да, жаран жана атуул депчи. Мен бирок атуул деген сөзгө мындай токтоло кетейин. Бул атанын уулу деген сөз да келип чыгат да булчу. Ата уулу болуу бул өтө мындайча айтканда илгери бул сөзгө татыктуу болуштун өзү кыйын иш болгон да. Мисалы ата уулу бул кыргыздын нукура түшүнүгүнөн келип чыккан нерсе. Ошого бул ата уулу, атуул бул мындайча айтканда ошол улустун, ошол өлкөнүн, мамлекеттин атуулу болуу, ошол жерге татыктуу жүргөн мындай орду бар киши болуу да. Бул ушундай атуулдардын аң сезими биригип, баары бир институтташы бир күчкө айланып, эмоциясы же каалоолору бир багытка келсе, биз өлкөгө, мамлекетке өзүбүздүн көзөмөлүбүздү алып, өзүбүздүн каалаган нерсебизди, себеби биз салык төлөөчү катары дагы мындай өзүбүздүн айткан оюбузду айта алабызбы дейм да. Ошого бул атуул деген сөз дагы мындай өзгөчө мааниси барбы деп ойлойм да. Ошо силер айткандайчы, азыр ар бир адам өзү ошону түшүнүпчү. Эмесе силер азыр сөздү баштап кеттиңер, анда мындай кичине деталдаштырып, негизи бул манифестиңер өзү эмнеден турат, структурасы, кайсы маселелерди чечкенге багытталган жана эмнени максат кылат, аны өзү эмне үчүн керек деген сыяктуу суроолор турат да. Ошол жөнүндө Сайтбурхан кызы сиз бир аз айтып бересиз. Бул манифест өзү бир 6 сапаттан турат. Бул жаңы биз башында жазып атабыз да. Биз жаңы кишини түзүүнү көздөйбүз, жаңы адамды түзүүнү көздөйбүз депчи. Манифест 6 сапаттан турат. Биринчиси ошол ийкемдүүлүк, антихрупкость, ошондой деп которгон ийкемдүүлүк деп. Булардын үчөөсү жоопкерчиликке тиешелүү, үчөөсү болсо бул эркиндикке тиешелүү да. Бул эрки, адамдын эрки могул жерде болуш керек, адамдын жоопкерчилиги могул жерде болуш керек деп. Булар бири-бирин баланстап турат. Анан биринчи ошол эгер эркиндикке алып келсек, бул мамлекеттик иштерине катышуу, антихрупкость, ийкемдүүлүк, анан болсо антихрупкость жана ал эми жоопкерчиликте болсо булар кайсылар бар?
жоопкерчиликте болсо сен солидарность бар, ошол эле мыйзамдуулук бар. Баарына бирден мыйзам, тилектештик, ачык көз. Ошо азыр айттыңар да, могу 6 турат экен да. Негизинен кыскараак айтканда структуралык жактан 3 жоопкерчиликке байланыштуу, 3 ал эркиндигине байланыштуу депчи. Бул анда атуулдун жоопкерчилиги эмнеде экен ошондо? Бул жерде ошол экөөнүн айырмалап атканда, бөлүп караганда бул мындай болуп атат да. Жоопкерчилик бар, эркиндик жок болсо бул башкаруучулук болуп калат экен. Же болбосо эркиндик бар, жоопкерчилик жок болсо бул жанагындай мындай десек мындай өзүм билемдик болуп калат экен да. Бул нерсе экөө бири-бирине мындай айкаш нерсе экен да. Ошол сыяктуу экөө бири-бирин толуктап турат экен да. Бул жерде ошол жоопкерчилик менен эркиндикти ошо бириктирип, бири-бирине тең деп сапаттарды алганга аракет кылдык да жалпысынан. Эми жана сиз айткан атуулдук боюнча айта кетсек, бул чынында бул өлкөдө аябай атуулдук чоң ролдо болуш керек деп эсептейм. Жанагы сиз салык төлөп ошол атуулду өзү талап кылат деп атпайбы? Биз ошол нерсени азыркыга чейин түшүнбөй келебиз да. Себеп дегенде элдер бирөөнү башка улут деп сындап аткан убакытта анын атуулдугу, жарандыгы кайсы экенин эске албай келебиз. Же болбосо ошол убакытта башка бирөө, башка улут бир жакка чыгып алса, өзү кайсы өлкөнүн атуулу экенин унутуп калган кесе эмелер болуп кетет да. Ошон үчүн бул нерсеге мындай азыр жаран сеткандай мындай жалпы бир жарандык ой жүгүртүү дейбиз, мындай бир өйдөрүк бир ой жүгүртүүгө жете албай атабыз. Себеп дегенде Кыргыз өлкөсүнүн аймагында жашаган башка улут болобу, башка өңдүү адамдар болобу, башка эме болобу, Кыргыз Республикасынын жараны болгондон кийин ал кыргызстандык атуул катары эсептелиш керек деп ойлойт элем да. Бирок ошол нерсеге жетпей келатабыз да. Биз муну кудуктагыдай көрүп атабыз дагы, биз жарандыкка жетпей эле бул же болбосо бул мындай адам деген жана адамдык сапатта эле, адамдык баягы деңгээлде эле, ылдыйлык деңгээлде жүрүп атабыз да. Бул нерсени түшүнүп өйдө баркында жете турган болсок, бул аябай чоң болот да. Маселен, америкалыктар дегенде, мисалы Американын жараны бул үчүн ал карабы, акпы же башка улут айырмасы жок. Ал Американын жараны деген сыяктуу. Бул атуулдук нерсе, сен кайсы улуттан болосуң, же кайсы динден болосуң, же өңүң кайсы түстө экенин айырмасы жок. Кыргыз Республикасынын атуулу болгондон кийин, сен салык төлөп аткандан кийин, сен мамлекеттен талап кылганга үйрөнүшүбүз керек. Ошол убакытта ар бир адам салык төлөп атабы, мамлекеттен ошол атуулдук милдети да ошону талап кылганга. Ошол убакытта бул талап менен чектелбеш керек да. Талап менен мага эле кылып бериш керек эмес. Атуул деген адам мамлекетке дагы ошончолук салым кошо тургандай атуулдук милдетин аткарыш керек. Илгери мектепте окуп жүргөндө атуулдук арыйет деп манастын жети осуятын эметчи элек да. Ошол сыяктуу адамдын салымы да болуш керек, ошол убакытта талап кыла турган дагы ой болуш керек атуулдун дейм да. Ошондо биз атуулдар мамлекеттик сектордагы кызматкерлерди биз жалдап алганбыз да. Мамлекеттик кызматкер бул мандикерлер да бизге жалданмай, биздин жалданма кызматчылар. Бул эми салык несебинен чыны реалдуулук менен караганда система өзү ошондой да. Негизинен карап келсек, бул бийликте отурган мисалы чиновник деп бизде калыптанып калбады. Булар эми мамлекетти, биздин элдин кызматкерлери да. Бул элдин кызматкерлери болуп эсептелиш керек эле. Бирок биз ал түшүнүктү өзүбүз түшүнүп кабыл ала албай атабыз да. Себеп алар как бир компанияда менеджер жалдагандай эле мамлекет салык, элдер салык төлөп берип, акчасын чогултуп айлык берип атат да. Муну ушундай түшүндө ушундай бир нерсеге жетишибиз керек да. Баягы талап кылганга, бирок ошол убакытта салыктан качпай төлөп, жоопкерчилик ала билгенге атуулдар ошо үйрөнүшүбүз керек да. Ошентип кечээ манифестти жарыяладыңар, бир аз мен да бир башында угуп отурдум, бирок жумушума байланыштуу кайра чыгып кеттим эле. Бир аз аудитория топтолду да. Андан кийин ошол коомчулук кандай кабыл алып атат, белгилүү боло баштадыбы? Кандай фидбек, кандай жооптор болуп атат, эмне деп атат, сындап атышабы же азаматсыңар деп атышабы, же колдойбуз дешеби, чындап эле кошулалы дешеби, эмне деп атат? Уткан кишиден сокко эле. Сиз да бардыңыз да? Медет мырза барды да. Сырттан караган кишиге сизге кандай таасир калтырды? Бул лично как бы у меня впечатление осталось такое, что то, что я ожидал, что эта молодежь представляет свой взгляд на то, что важно для развития страны и общества, это, в общем-то, вот этот дух и энергетика, оно как бы явно присутствовало и било. В то же время было видно, что, в принципе, молодежь-то разная, там каждый по-разному представлял те или иные грани, подходы. Это тоже очень хорошо, потому что у нас страна разная, и молодежь тоже имеет разные подходы, разные взгляды. Плюрализм. Да, плюрализм мнений.
И то обсуждение, которое у нас состоялось, иногда участники там остались, стали обсуждать то, что я слышал, и по некоторым, может быть, обсуждениям на Фейсбуке. Не так пока что много времени прошло. В общем-то, те впечатления, которые я слышал от других людей, то, что, во-первых, это интересно, то, что кто-то заявляет о том, что вот нужно смотреть на то, каким должно быть и может быть будущее страны. Понятно, это может быть не стратегия, это манифест, но самое главное какой-то посыл. Потом есть много ожиданий от того, что вот молодежь, и к ней же много внимания последние, как минимум лет 10 приковано. В основном много делалось стратегий для молодежи. То есть молодежь становилась каким-то объектом, что ей нужно что-то, государство что-то должно делать. Но вот именно обратного процесса, что молодежь сама заявляет, что что-то нужно делать, это, в принципе, было, практически это одна из таких первых попыток. И это тоже, я так понимаю, многими было замечено, что это такой очень важный подход. Есть, конечно, еще дальнейшие ожидания, потому что ничего не совершенно, всегда есть как бы такое, хорошо, молодцы, есть хорошо бы понять, а кто и что и как будет делать. Понятно, это же манифест, это не стратегия, где там прописывается, вот будет А, Б, В, Г, Д, там шаги такие. Шагов нету, но это же призыв. А раз призыв, то многие так тоже стали думать, это интересно, а где я могу быть? Понятно, это вот группа представила, там за ними еще какие-то группа людей стоит, но как можно вливаться? Есть по стране же много разных активных групп, которые где-то заявляются, где-то, может, не заявляются, они что-то локально делают. То есть такое, я так понимаю, ожидание, что как можно присоединяться, где можно найти свое место, как можно, может быть, где-то с чем-то не согласиться и где-то, может быть, чему-то присоединиться. Потому что, я так понимаю, если этот манифест как живой документ, как призыв, это не так, что что-то написано, потом на полку положено, или чиновникам дано, чиновники там галочки ставят, сделал, а это живой процесс, то тогда это то дело, вроде бы, которое, некоторыми, я так понял, воспринимается, к которому, может быть, можно присоединиться и уже вместе на ходу дорабатывать, учитывая мнение уже новых присоединяющихся. Вот такого рода отклики я слышал и вчера, и где-то там в сети, которые появлялись, я думаю, дальше еще будут появляться. Ал эми бизге негизинен бул манифест жөнүндө журналисттерге дагы маалымат берип келдик, жана ошол кишилерге мындай өзүңдөн келип сурагандар да болду да. Биринчиден эң көпчүлүктү кызыктырган нерсе эмне үчүн бул президенттик шайлоонун астында чыгып атат да. Бул себеби дегенде баардыгыбыз жанагы ишенбөөчүлүк, коомдо бири-бирине ишенбөөчүлүк ошол жерде деле көрүнүп турат да. Себеби дегенде кайсы бир чакырыкты жазсаң, мындай баардыгы күмөн санай баштайт да, артында бирөө бар болушу мүмкүн деген сыяктуу. Шайлоого даярдык окшойт да. Балким булар аягында деген бирөөнү колдоп коюп болуш керек деген сыяктуу. Бул журналисттер тарабынан эң көп берилген суроо болду. Андан кийин болсо бул мындай ошол эле көпчүлүк тагдыры да, кийинки тагдыры эмне болот манифесттин депчи, ошондой кызыктырды. Бирок көп бизге мындай колдоо катары айтылган нерселер бул биринчиден кайсы бир уюмдар тарабынан чыккан жок бул манифест, же кайсыл бир бийлик тарабынан чыккан жок, же болбосо саясий партиячылык тарабынан чыккан жок да. Бул ошон үчүн бир коомго бир чынчыл чакырык катары жетти деп мындай ошондой көз караштарды угуп атам да. Эми баягы кошумчалай кеткенде эме да, кеп чыныраак нерсени айтканда баары алып чыктыңар, аягым эмне болот деген суроо турат да. Эми бул жерде айтып атканда бизге жана атылдуу жоопкерчилик дегендей ата уулуна жоопкерчилик үйүлүп эле калды да. Себеби презентация кылгандан кийин аягы кандай болот, чыгып койдуңар, калып калабы деген нерсе аябай болот экен да. Бул нерсени баштап алып да, чынында аябай бир башыбызга бир жоопкерчилик үйдүктен бул жерде ар бир атууга жеткизгенге аракет кылабыз болот. Эми бул эми кандай жеткизим билбейбиз. Азырынча мына презентация түрүндө кылып атабыз. Эми жакынкы убакта бирок жолуккан жерде, жолуккан адамыңа күндө ар бир адамдын оюн өзгөртө алсаң дагы бул чоң жеңиш да. Бул деле ошол чоң лидерлердин кылган нерселери. Эми бул жерде акырын бир топ жасап атабыз, болушунча аракет кылып, эми буюрса дагы алдыга жылабыз, элге жеткизебиз деп. Эми сөзсүз түрдө бул жерде алып кете турчулар болот, ушу менен жашап орто жерге чыгып кетүүчү болуучулар болот, жана кошулуучулар болот. Эми буюрса жылдырганга аракет кылабыз. Эми баягы ар бир нерсе башталып аткан убакта жакшы ниет, жакшы ой менен башталат экен. Баары бирөөбүздүн жакшы ой, жакшы тилектерибиз бар да. Анан да бир кошумчалап, уруксат берсе кошумчалап кетейин. Жаңы эле Перизат айтып атканда эркиндик менен жоопкерчиликти эмнеге 6-13-кө бөлдүк, жакшы түшүндүрө албай эркин биздин төлөөгөрчүлөр ойлонуп калбасын деп кыскача кайра түшүндүрүп айтып кеттим. Биздин ошол эркиндик бул болсо, эркиндикти үчөө бул ачык көз,
бул ийкемдүүлүк жана мамлекеттин башкаруусуна катышуу деп ошо үчөөнү бөлүп атабыз. Бул ошол эркиндикке себеп дегенде ошол үч ачык көз, бул мамлекетке баардык нерсе ачык болушу керек, айкын болушу керек деп. Бул нерсени сиз деле баарыбыз аракет кылып жүрөбүз. Экинчиде ийкемдүүлүк бул биз заман өзгөргөндөй жаштардын ою, көз карашы, сүйлөгөнү, өзүнө алып жүрүшү өзгөргөн сайын мамлекет дагы ошондой өзгөрүүгө ийкемдүү болуш керек да, даяр болуш керек да. Биз радикалдуу болбой, же болбосо да биз Совет өлкөсүнөн чыкканбыз, мындай болушубуз керек деген нерселерди карманбай, же мындай деп бир нерсеге баягы таянып туруп албай, заманга жараша шаркак болуп өзгөрүш керек деп атабыз да. Бул адам сыяктуу эле, тирүү жандык сыяктуу эле бул мамлекетти ошондой өзгөрүп турушубуз керек деп. Эми бул өлкө өзгөрүп туруш керек деп. Андан кийин мамлекет башкарууга катышуу дегенибиз бул ар бир жаран мамлекеттин түзүүчүсү да. Мамлекет дейбиз, улус дейбиз, өлкө дейбиз, бул түзүүчүбүз да. Ошого башкарууда сөзсүз түрдө катышып, ошолор чечим кабыл алууда биз өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек. Андан кийинки ошол жоопкерчиликке келгенде дагы 3 бөлүк бар. 3 бөлүк бул болсо ошол бар эме тилектештик, ар бирөөбүз баягы ар тармакта иштейбиз, ар кыл тармакта жүрөбүз, бирок бир тилегибиз бир болуп, максатыбыз ошо тилектештик менен бир иш алып барсак депчи. Бир кызыкчылык негизинде бирге алат экенбиз баарыбыз элечи, адамдар эле. Ошондон кийин үчүнчүсү болсо, экинчиси болсо бул мастерство деп атабыз. Бул ошо кесипкөйлүк мастерстводо бардык жерде, бардык тармакта, бардык кызматта ошол мастерлер болсо деп, өз кесибин мыкты билген, мисалы сиздей профессионалда, сизде дүйнө таанымы кенен, окуп келген, билими бар, бирок ошол эле убакытта эл менен дагы иштей алган, өзүнүн ишин да билген адам келсе деп атабыз. Ал ошол жоопкерчиликте бул үчүнчүсү болсо, бул ар бир адам үчүн мыйзам бирдей болуш керек деп атат. Биз үчүн дагы, алар үчүн дагы мыйзам бирдей болуш керек деп. Ушинтип алтып бир пунктка бөлүп бири-бирине салмактаганга аракет кылдык да. Ошон үчүн кененирээк айтып берейин деп ушундай да. Бул токтоло турган нерсе. Мындан ары иш планда кандай даваатка чыга баштайсыңарбы? Ушундай атуулук аң сезимди күчөтүп, мындай атуулук активдүүлүккө чакырып, аймактарга даваатка чыгып. Туура айттыңыз. Ооба, жакынкы күндөрү буюрса 27-синде, 28-inde Ошто болот. Кечки маал Оштар ошол жаштарга ошо презентация кылып жеткизип айтып беребиз. Ушул боюнча кененирээк. Андан кийин буюрса бул нерсе баягы ошондой официалдуу презентациялар менен токтобош керек деген ойдобуз да. Бул ошол адамдар биздин группада топто көп, жана мага баары бир эмес деген топ бар, ошондо топто жаштар бар. Биз ар бир жолуккан жерде, ар бир сүйлөшкөн жерибизде, айылда болобу, тоодо болобу, шаарда болобу, чет өлкөдө болобу ушул нерсени жеткизгенге аракет кылабыз да. Себеп дегенде ушундай биздин көз карашыбыз болсо депчи, аракет кылайын. Бул биздин көз караш, сунуш, чакырык депчи. Эми бул жерде чакырыкта эч кандай таңоолоо же сунуштоо жок да. Жөн гана айтып беребиз. Кабыл алса, балким алтоонун ичинен бирөөсү жагып калып, эметип калар, ошо колдоп калар деген ойдо. Ошол сыяктуу биз болушунча жеткизгенге аракет кылабыз. Эми даават кылып. Ооба, сиз себебин эмне үчүн муну айтып атам? Биз мурда эле Грузиянын практикасынан деп мындай талкуу кылдык да. Талкуу кылып келгенде эле мындай эмне үчүн Грузиянын колунан келди, кыргыз улусунун колунан эмне үчүн келбей атат? Кыргыздар эмне, биз деле ошо грузиндерден эмне айырмабыз бар деп мындай суроо бердик да. Бирок бир нече факторлорду алып карадык. Анан ошолордун бир фактору бул Грузияда ошол бийликтегилер мондай реформаларды жасап активдүү болуп атканда, ошол реформаларды колдоп турган бир критикалык коомдуу масса бар экен да, баары бир жаманбы жакшыбы критикалык масса бар экен. Алар ошо масс медиа аркылуу кызматташып, биз колдоосун көрсөтүп, өздөрү да ынтызар болуп, моуну алгыла, мына ууруларды жок кылгыла, мына жырткыч милицияларды камагыла деп, же болбосо ошолорду структуралык жактан коррупцияга болгон мүмкүнчүлүктөрүн жок кылгыла деп алар да талап кылып туруптур да. Ошон үчүн бизге мындай критикалык массанын пайда болушу үчүн оюмча силердин эмгегиңер дагы өтө чоң, жоопкерчилиги да абдан чоң деп ойлойм да. Ошон үчүн даватка дагы сөзсүз чыгып, могу Бишкектен эле мына Facebook менен чектелбестен, оюмча керек болсо Маймакка баргыла, Таласка, нары Кулундуга чейин баргыла, бул жактан Челпекке баргыла, ат башыга чейин барып, мындай же болбосо Алайкоого чейин баргыла, Көңдүк деген айыл бар, Каракулжадачы. Мисалы биз билбейбиз ушундай жерлердичи, мындай ошол жака чейин барып. Сиз ушул нерсени туптур айттыңыз да, Сетик мырза айтып аткан нерсе бар, критикалык ой жүгүртүү деп атпайбызбы? Ошол нерсе Кыргызстанда ошол нерсе жетишпей аткандай да, бир аз гана бир чөйчөктө адамдар да бардай да.
себеп дегенде баарыбыз бир тараптуу ой жүгүртүүдө жүрөбүз да азыркы убакытта. Бирөөнү жаман деп койсо баары жаман, бирөөнү жакшы деп койсо жакшы, мындай адамдын жеке критикалык ой жүгүртүүсү бар адамдар бул аска тете болуп атат да, жок эсе болуп атат да. Сиз айткандай буюрса ошол нерсе ушу аркылуу ар бирөөнүн салымы аркылуу, балким биз ушул аркылуу, балким бирөөлөр башка тармак менен дабат кылып атат, балким бирөө бизнес дабат кылып атат, балким бирөө саясат дабат кылып атат, эми ошонун арты менен критикалык бир ой жүгүртүүлөр пайда болсо, буюрса ушул нерсе бир сиз айткан бир масса пайда болгондо, ошо бийликтин реформаларын колдоп кете ала турганга даяр болгондо жаңы жүрүштөр, кыймылдар башталат деген ойдобуз да. Бул негизинен бул кандай да таратылгандыгында менин оюмча бул демилгечи топтун эле эмес, анын ичинде аны бул манифест жөнүндө окуган кишилердин да жоопкерчилиги болуш керек. Себеби дегенде биз солидарность депчи, себеби дегенде тилектештик ошондой пайда болот да. Бардык, мисалы үчүн дүйнөдөгү эгер алып карап көрсөк, бардык мыкты идеяларды эле ошондой биринчи бирөөлөр жарыялайт, андан кийин аны алып жүрүүчүлөр көбөйө баштайт да. Ошол идеянын алып жүрүүчүлөрү көбөйө баштайт. Анан ошентип жалпы элге тараганда ушундай эле, мисалы үчүн мен ушул методдун бул манифестте болушун каалайт элем да. Себеби дегенде 10 киши болобузбу, 15 киши болобузбу, бул демилгечи топ бир аябай мындай кандайдыр бир күчү аз, ресурстар аз, мындай бир кишилерден турат да. Ал эми эгер ушулардын баары эгер ат башыдан бирөө сиз айткандай келип угуп калып, ошону деген өзүнүн коомчулугунда айтып берсе, ушундай таратса, бул жакшыраак, көбүрөөк иштейт деп ойлойм да. Себеби дегенде азыр мүмкүн азырынча кандайдыр бир деңгээлде ишенимге ээ болуш керек мун үчүн, бирок келечекте бул ооздон оозго таратылса жакшы болот деп ойлойбуз да. Медет мырза, могу ушул суроо өтө эле азыр мындай актуалдуу деп ойлойм да, чындап эле. Могу бизде чындап эле мындай критикалык массаны, атуулдук аң сезими, атуулдук эркиндиги жана ошол атуулдук жоопкерчилигин сезип, чындап эле мен дагы ушу өлкөнүн өсүшүнө кичине болсо дагы өзүмдүн салымымды кошо алам. Жок дегенде өзүмдүн жакшы түшүнгөн чөйрөм аркылуу, кесибим аркылуу жана ошол учурда ошол нерселердин ишке ашырылышына мен көзөмөл кылганга дагы салымымды кошо алам деп талабын кое алган ушундай критикалык массаны түзүш үчүн бизде кандай иш аракеттер болсо жакшы болот эле. Өзү кантип түзсө болот дейм да ошону. Жок дегенде 5% халктын ичиндечи. Я думаю, что вот то, что ребята представили вчера, и то, что вот это разработано в формате именно манифеста, это может быть как раз-таки хорошо для того, чтобы создавать вот эту критическую массу, потому что, ну, вот самый, может быть, знаменитый манифест, про который многие знают, этот Маркса, Энгельса «Призрак бродит по Европе», там, что вот чего-то не хватает. Чего не хватает в нашей стране, это какого-то образа будущего. У нас пишутся там стратегии разные официальные, пишется много документов, вроде много заявляется, но о том, какое будущее страны, ну, мало кто говорит, кроме как в частных разговорах. И поэтому есть большой потенциал, может быть, того, что делают ребята, в том плане, чтобы пытаться уже дальше людей вовлекать и создавать критическую массу через то, чтобы люди стали задумываться и конкретизировать уже, какое будущее. Плюс вот эти 6 граней, мне кажется, они как раз-таки позволяют, как уже ребята говорили, найти место для каждого. Кто-то там по одному там скажет, меня политика не интересует, меня всякие другие важные большие общественные процессы не интересуют, я занимаюсь своим делом, вот, скажем, мастерство мне подходит. Если я стану хорошим учителем, там, скажем, хорошим врачом, я не знаю, там, хорошим там, фермером, еще кем-то, если я просто хорошо делаю что-то у себя, то значит все будет хорошо вокруг меня. Если будет таких много вот в стране, значит все будет хорошо. То есть каждый может найти свое место. И вот поэтому мне кажется, что одна из задач это, во-первых, дальше продолжать людей заставлять задумываться о том, какое будущее страны должно быть. И второе, это пытаться найти для тех, кто будет вовлекаться потенциально вот в этот процесс, каждому свое место. И здесь место всегда найдется. И я думаю, что как раз-таки гибкость вот этого подхода, она позволит каждому уже потом прийти с каким-то собственным пониманием, уже на ходу потом уже выстраивать какие-то собственные, может быть, элементы вот в этот процесс. Тем более, как можно уже опираться на множество различных интересных там, групп, организаций, людей. У нас в стране много разных людей, как вы уже говорили, там от Чаткала до Каракульджи, может,
чем-то интересуется, чем-то уже занимается. И, соответственно, это уже не будет на пустом месте возникать. И критическая масса может возникать уже только за счет того, что можно каким-то образом находить единомышленников и партнеров из тех, кто уже что-то делает. И, может быть, тогда уже можно будет выстраивать вот эти шестиугольники уже по всей стране, что вот каждый что-то делает, и каждый уже найдет какое-то собственное понимание того, где его или ее место вот в этой. Бир структурасы бар бир организацияда мүмкүн айланып калсаңар мүмкүн да, керекчиликти. Азыркы убакытта бар да. Тармак биздин аймактарда иштешкендер сен бул болушунча азыр баягы жаңы презентация болуп элге алып чыгып атабыз да, бул даярдалган Бул манифест. иш чараңар ыктыярдуу, Албетте ушул ыктыярды башында ушу суроолор ушу көп берилди, каражат кандай эмнеде. Бул жерде эми айтып атпайсызбы, мага баары бир эмес депчи. Бул жерде башка убактым, башка ишим бар эле деп келбей деле жүрүп алсак болот эле, бирок кайдыгер карабайбыз да. Себеп дегенде мамлекет кетким келбейт. Мен мисалы жеке мен айтканда чыктым келбейт, ушул жерде жашаган келет. Айылдар мен чет өлкөдө, Европада көрүп келген айылдарда, Кыргызстанда болсо дей, мисалы айылдарда баардык шарт түзүлүп, ошол жерден эле чыкпай иштеп жашап, ошол жакта нерсе болсо дей. Бирок ал үчүн мен да мүмкүнчүлүгүмдү ача албай аткандай айтты, өлкө да өзүнүн мүмкүнчүлүгүн ача албай атат да. Себеп дегенде өлкөнү туризм тармагында биз укмушпуз дейбиз, бирок кайсы мүмкүнчүлүгүн ачып атабыз эмесинчи, биз кооздугун, сулуулугун айтабыз, бирок кенен ачып бере албай атабыз да. Ошол сыяктуу мен деле ача албай атам өлкөмдү. Эмне үчүн биздин арабызда ошол ача албай атканда, балким Цукербергдер чыкпай аткат, балким Стив Джобстар чыкпай атат, ошол сыяктуу ачылбай атабыз да. Ошол сыяктуу кайдыгер карабай, биз болбосок да кийинки нерселерге баягы болсо экен деп тилек менен, үмүт менен, эми ар бир нерсе ушинтип башталган, ошол нерсе менен аракет кылып атабыз да. Эми болушунча дагы аракет кылабыз да. Бул жерде көп лидерлер, көп адамдардын жашоосунда нерселер боло берген, бирок баягы ар бир коом, ар бир жарандар ушинтип эле активдүү өзүнүн позициясын, көз карашын билдире берсе, буюрса жанагы критикалык бир коом сөзсүз түрдө пайда болот да. Бул баштапкы бир тамчалар кетип атса керек да. Азыр тилектештер, партнерлор көбөйүп атабы, кандай чыгып атабы? Кантип атасыздар? Биздин презентациябыздан кийин эле сөзсүз көбөйүп атат, бирок мындай массалык түрдө деп айта албайбыз, бирок көп кишилер келип, биз кандай кошулсак болот, биз мисалы үчүн кечээки презентациядан кийин кишилер келип, мен жакында Америкадагы кыргыздарга барам, анан ушуну кандай кылып жарыяласам болот, мен ошого укугум барбы депчи, силердин демеңер. Биз сөзсүз бул манифест мындай ачык да, каалаган киши каалагандай формада муну элге таратып өзү ошого кошулса болот да. Демек бул жерде деген бизди колдой турган кишилер, тилектештер пайда болуп аткандыгы жөнүндө айтса болот да. Демек көптөгөн башка өлкөдөн келген кишилер да айтып атты, биз ушуга тилектеш болууга даярбыз, биз ушуну таратып берет элек, кайра Европага барганыбызда кыргыздардын арасында ушул нерсени тараталы дегендер бар да. Эми анда бир кошумчалап кете турган ой, көп ойлойм, көп стратегиялар, көп ушундай жазылган кагаздар деле мыкты жазылса керек да. Мыкты болгондор болсо керек арасында. Бирок ушул жеткизиште чоң нерсе турат экен да. Бул жерде ошол ар бирөөнө кандай жеткизиште маселе ошондо болуп атат да. Кандай даават кылышта да. Ошол кээ бирөөнү качырып аласың, жакшы айтам деп, кээ бирөөнү өзүңө тартып аласың да. Ошол сыяктуу эми ар бирөөбүздүн баягы колубуздагы нерсе да, ошол жеткизиш. Эми болушунча муну ар бир адам менен, мен ойлойм, мен жеке өзүм көз карашымда мен жолуккан ар бир адамга ушунун кимисинде ким туура келсе да, эми баарына эле саясат жөнүндө сүйлөй берсең жакпайт да. Же баарына эле бизнес жөнүндө сүйлөй берсең жакпайт. Ошол тилине келе тургандай, ошол адамды алып кете тургандай, ошол адам ошону сүйүп ала тургандай кылып, ар бир ушундай урукчуташыбыз керек да. Же ошондо гана бир нерсе пайда болушу мүмкүн да. Ар бирин жеткизгенди билиш керек. Ошондо эми байланыштуу биздикиче. Негизи ошол биздин эми таратуудагы биздин жардам күтө турган кишилер бул сөзсүз тилектештер. Себеби дегенде бул башта деген мисалы үчүн кечээ бир журналист суроо берип атты эле, сиздердин мисалы үчүн айтол же жанагы кайсы бир ушундай бир TEDx'тан айырмаңар эмне депчи. TEDx же болбосо булар баардыгы бир адамдын кантип ийгиликке жеткендиги тууралуу да. Бул жерде деген бул 6 идея тең. Эч кандай бир адамдын сен мындай ойлонушуң керек, сен мындай басышың керек, сен мындай болгондо мындай болосуң деген сөздөн баардыгы бир догматизмден баш тарткан да. Бул идеялардын баары догматизмден жок, жөн гана кайсы бир принциптер, кайсы бир баалуулуктар жөнүндө гана сөз да. Эгер ошол баалуулуктарды гана кабыл алган кишилер болсо, демек бул биздин тилектешибиз дегенди билдирет да. Ошондо сегмент кандай сегмент болуп атат? Мисалы,
6 миллион калк дейбиз, 1 миллиону Орусияда жүрсүн, 5 миллиону бар дейли. 5 миллионун ичинен 10 жашка чейинки балдар оюмча түшүнбөйт буну көбүнчөчү. 17 жаш, 15 жаштан баштап 40-45 жашка чейинкилер, 50 жаш. Эми ушул Пенсионерлер кабыл алабы буну, кантип ойлойсуңар? Эми ушул жерде 70 жаштагы кишилер. жашка биринчиден карап эметкенде жокпуз, баарына жеткизгенге аракет кылабыз. Бирок чынында эми бул жерде жанагы орто убакыттагылар көбүнчө сиз айткан жашта 17 жаштан бери 45 жашка көбүнчө мындай өзгө ою, ошону кабыл ала турган, өзгөрө турганда эми чындык нерсени моюнга алганда 60тан өткөндөрдүн арасында 1000ден бирөө гана жаңыча заманга айкалыш жашай алат да, өзгөрө алат. Калгандары өзгөрбөй атпайбы? Совет доорунун эле жашоосун карманып кой бергиси келбегендер көп тарабыздачы. Бул жерде биз айтып атабыз да, заман 15 тыйындык мороженое сагынышыбы. Ошол баягы Буратинанын сагынышып дегенде ушул сыяктуу нерселер болуп атат да. Биздин ошол жерде деле, бул жерде деле ошол азыркы убакытта өлкөнү өзгөртүп өтүүчүлөр булар азыркы жаштарда көрүп, жаштарды баары эле какшайт, бирок ошол кайсы жаштар сиз айткандай критикалык ой жүгүртүүсү бар жаштар, масса пайда болгон жаштар, бир ошол тилектеш жаштар да. Алар ошолор көбүнчө ошол 45 жашка чейинкилер. Бирок ошол деле 45 жаштар 40-45-тин арасында, 30-45-тин арасында деле аз оюн өзгөртчүлөрчү. Себеп алар дагы бир мектепти бүтүп калышканда жанагы бир доор болду, ошол доордун калып калган адамдар да. Азыркы бизден кийинки керек болсо бизден жаштар аябай заманга ылайыкташып бат өзгөрүшөт да. Балким ошолорго даярдык эметилип алып кетет көбүрөөк, же бул жерде биз могу жаш алып кетет, же бул жаш алып кетет деп билген жокпуз. Баарына жеткизгенге аракет кылабыз. Бирок биздин оюбузча азыркы 17 дегенибиз бул кемерээк болуп калат. Бир 13 жаштан ошол жашка чейин, азыр 13 жаш, 15 жаштын ортосундагылар бизге караганда дүйнө таанымы кенен, көз карашы дүйнөгө ачык, алар ушундай нерсени кабыл алганга даяр да. Алар башкачараак форматтагы балдар да. Ошолор көбүрөөк алат болсо керек деген ойдобуз. Болушунча биз теңдүү жаштар, анткени өлкө менен тең төрөлгөн жаштарды буюрса, ошолорго көбүнчө багытталат да. Жакшы экен, анда силер эмесе демек азыр моундай кичинекей болуп аракет кылып, баягы моундай Аяз Ата эффектисине окшоп, кичинекей томолок карга окшоп, монтип чоңоюп, дабаттарга көбүрөөк чыгып, анан өзүңөрдүн оюңарды айтып, негизи азыр бирок менин түшүнүгүмдө силер азыр айтып атасыңар, могу 6га бөлдүңөр да, моундай техникалык гана маселелерин көп айтып аткандай болуп атасыңар да. Бирок моундай үчөө жоопкерчиликке байланыштуу, үчөө эркиндикке байланыштуу депчи. Анан бунун негизги фундаменталдык баягындай өзөктүк идея эмне болуп атат ошондочу? Ошону баардыгыңар мисалы башка жерлерге да чыгып айтасыңар да, могу биз кайдыгер эмеспиз, өлкөнүн өсүшүнө салымыбызды кошолу, мындай жөн карап тура бербейли сырттан эле депчи. Биз дагы мындай салымыбызды кошолу деген. Ошол учурда ушул эле түшүнүкпү же да башка бир ичинде да бир жашырылган терең мааниси бар бир философия жатабы, кандай? Бул жерде эми баягы чоң артында катылган же жашырылган деле окумуштуудай философия жок, жөн гана ушул менен баягы сиз айткан нерседе жанагы критикалык бир массаны ойлотуу, адамдардын ошол негизги максатыңар ошол. Максат ошол, адамдар ошону окуп атканда өзүнө керектүү нерсени алса, бул жерде карап биз чынында эле эмнеге мамлекеттин башкаруусуна катышпай анткени салык төлөп атсак десе, бирөө чынында эле мен өзүмдүн ишим мастерим болушум керек экен да деп өзүнө кабыл алса. Эми бул жерде акыркы жеке менин оюмдагы, топтун көбүнүн ою да ушундай, биз таңылоо бар бирөөбүз ушу жеке өзүбүздөн баштайлы деген, ушул жерде окуп отуруп чын эле деп өзүнө кабыл алып баштаса деп, анан адам өзүн өзгөртсө да, адам өзгөрбөйүнчө айтып атпайбы, жаңы эле сөздөр болуп атпайбы, ошол Грузиянын деле реформасын кабыл алып кеткен ошо эл болду да. Эл кабыл албаса алар деле канча аракет кылса деле калат эле. Ошол сыяктуу ошону биздин жаңы нерселерди кабыл ала турган элди массаны даярдаганга, өзүбүздү өзгөртүп, ошол нерсени ала турганга даяр болушубузга түрткү болуп атат да бул жердечи. Ошо акыркы ойлогондорубуз. Эми конкреттүү суроо. Бул силердин ошол ишмердигиңер жөнүндө, формасы жөнүндө, максаты жөнүндө билдик да. Бирок конкреттүү силер азыр ошол мындай жигердүү инициативалык топтун мүчөсү катары азыр кандай өлкөдө актуалдуу, кандай маселелерди азыр мындай силерди көбүрөөк кабатыр кылат да, тынчсыздандырат. Ошолор жөнүндө азыр кайсы маселени көтөрүп,
ушуга кайдыгер карабайлы ушуну чечүүнүн жолун биз сунуштай алабыз деп мисалы мамлекетке айта аласыңар жана ошол эле учурда өзүңөр теңдүү мындай досторго айта алат элеңер да. Бир эки үчөөнү мисал кылып бири-бирден айтып кетпейсиңер. Бул биринчиден негизги идеясы бул адамдын ролун жогорулатуу да мамлекетте. Себеби дегенде азыр биз адам аябай кичине болуп калды да, өлкөнүн ичинде алып карасак. Эгер мен адам болсом, мен мамлекеттин бир кайсы бир чечим кабыл алуусуна киргенге мындай мүмкүнчүлүк азайып баратат. Же болбосо мен адилеттүүлүккө жетишүүгө мүмкүнчүлүгүм азайып атат, ресурстарга жетишүүгө мүмкүнчүлүгүм азайып атат. Ошон үчүн деген мунун жалпы идеясы ошондо деген адамдын ролун жогорулатуу да. Себеби дегенде биз мисалы үчүн ийкемдүүлүк антихрупкость боюнча алганда мамлекет бирөөнүн акчасын бирөөгө коротуп атат да. Мисалы үчүн бизден акча алып кайрадан эле могул жолдорго коротуп атат, же болбосо дагы бир нерселерге коротуп атабыз дейт да. Ошондуктан бул эффективдүү эмес коротконо мындай алардын мындай психологиялык жактан деле карасак, бирөөнүн акчасын бирөөгө кетиргенде бизге айырмасы жок да. Кандай болуп атат, ошондой эле мамлекет азыр ошондой позицияда турат да биздин өлкөбүздөчү. Себеби дегенде аларга айырмасы жок, тендерлер кандай өткөрүлүп аткандыгы, же болбосо ошол аларга айырмасы жок, жол 2 миллион долларга мындай качественно салынып атабы, же 13 миллион доллар болуп, анан жарымы акчанын бир жерде жоголуп, ошондой болуп атабы, айырмасы жок болуп атат да. Демек, ошол мамлекеттин ичинде деген адамдын ролун жогорулатуу менен биз жалпы мамлекеттин ийкемдүүлүгүнө алып келе алабыз да. Бул деген ошол кайсы бир адаптивный да, бир нерселерге бат көнүшүп кете турган мамлекет, кайсы бир кризиске деген бат көнүшүп, ошону менен кошо өнүгүп кете турган мамлекетке жетишүүнү биринчи негизги идеясы ушул да. Андан кийин негизги дагы бир идея болсо, бул тилектештик да. Себеби дегенде биз азыр деген биз мамлекетке ишенбейбиз, жарандардын арасында да. Эгер мисалы үчүн сурамжылоо кылсак, чын дилден эч качан мисалы үчүн мамлекетке ишенбейт. Өздөрүнүн кайсы бир көйгөйлөрүн чечүүдө укук коргоо кызматтарына ишенбейт. Андан көрү кошунасына барып, же болбосо дагы бир күчү көбүрөөк кишиге барып, ошону менен чечүүгө аракет кылышат да. Сотко ишенбейт. Ошондой эле адамдардын ортосунда да бири-бирине болгон бир ишеним жок да. Эгер ишеним болгондо, мисалы үчүн кайсы бир бизге жаккан кандидат чыга турган болсо, эгер шайлоого карата айтсак да, ошону колдоп берүүгө даяр деле кишилер жок да. Себеби дегенде баары акчасын карайт, баары болсо мындай ошонун мүмкүнчүлүктөрүнө аябай мындай цинистик көз караш менен карап калганда, ошондой болуп калды. Ошон үчүн бул элдин ортосундагы, мамлекетке карата дагы, өзүнүн ортосунда дагы бири-бирине болгон ишенимди жогорулатуу. Ошол ишенимди жогорулатыш үчүн эмне деген чакырык кылайын деп атасыздар? Ишенимди сиз сөз берем. Ишенимди жогорулатыш үчүн бул ошол эле негизинен адамдар ачык болуш керек да. Мисалы үчүн эгер ачык көздөрдө, эгер мен эмне үчүн мамлекетке ишенбейм? Себеби дегенде мен анын келечеги бар экендигин кабыл албашым мүмкүн да. Келечеги бар, өнүгүп кетебиз деген сөздөргө ишенбейм да. Демек, бул жерде деген биз ошол кыялданып, эгер коомдук кыял деген болуп го, мисалы үчүн коомду келе турган бир кайсы бир жалпы максат дегендер бар го, ошол сыяктуу бир жалпы максатты кое билсек, анан элдин баары ошого ишене баштаса, бул элдин баары качан ишенет? Эгер ошого бардык кишилер сүйлөй баштаганда, ошол темада сүйлөй баштаса, ошол максатка түртө баштаса, ишене баштайт да. Ошондой менен анан элдин ортосундагы бир кайсы бир үчбурчтук болот да. Биз жалпы максатка ишенебиз, бул жерде мамлекетке ишенебиз, бул жерде элге ишенебиз да. Ошол үчбурчтуктун ортосунда деген бири-бирине болгон ишеним пайда болгондо кайсы бир жалпы коомдук тилектештик болот дейбиз. Мен эмес, сиздин сурооңузга так сурооңузга тагыраак жооп бергенге аракет кылайын. Мисал деле алып, мындай жөнөкөй эле нерсени айтайын. Бул жерде эгер сиз айта турган болсоңуз, биринчиден жана эмнени сунуштайсыңар дегенде башына такалып кетсек, бул сунуштоо эмес, бул дагы бир жолу келе көрүүчүлөргө айталы, бул манифест, бул чакырык. Биз жөн гана чакырык чыктадык. Биз муну мындай кылып салалы, тигиндей кылып салалы деген жокпуз. Бул топтун андай ою жок биринчиден. Жөн гана чакырыкты чыдап. Эгер менин жеке көз карашымда сурай турган болсоңуз, эмнени өзгөртүп башташыбыз керек дей турган болсоңуз, эми окумуш сунуш деп айта албайм, баары эле какшап келаткан нерсе бар. Бирок ошол мыкты дагы бир жолу
бекемирээк катап коеюн. Биз ошол баланы тарбиялагандан баштасак дейм да, эркин, эрктүү, эстүү кылып билимди аябай эскинин, өткөндүн билимин эмес, келечектин билимин берип сугарган балдарды тарбияласак деген менен аябай ата энелерден суранычым бар эле. Реформага да ошол нерсени, жаңы билимди алып келсек деген ойлорум бар эле. Мен аны мондай түрдө, мол формада бул өлкөнүкүн дей турган болсок, бул башка кеп. Бирок мен айта турчу нерсе ушуну биринчиден колго алышыбыз керек. Философиясы, философиясы ошол. Биз не проблема дегенде, жана радикализмди айта турган болсок, же болбосо азыркы ааламдашын айта турган болсок, баардыгы келет бул билимсиздиктин артынан келет да. Ошол билимсиздиктин артынан болот көп нерсе. Ошон үчүн айтат элем, биздин тарбиялагандан баштап тарбиялоо туура болсо депчи. Биз кандай тарбия көрдүк ата энелерден? Алба, жебе, колуңан келбейт, колуңан келген кишти кыл, тигинин баласы тигиндей деп, биз билимден башка тарбияны дагы жакшы, татыктуу башка эмелерди ала алган жокпуз да. Себеп дайым басмырлоо, уруп согуу, дайым баланын эркиндиги жок, өзүнүн көз карашы жок. Ошонун артынан жанагы айтып аткан биз критикалык масса жок деген, ошонун артынан келип чыккан бир зыяндар болуп атат да. Мен ошон үчүн айта тагыраак жолум, билим берүү жагын жана ата энеден баштап төрөлгөндөн балага тарбия берген жагын башташыбыз керек деп ойлойм да. Бул менин топтун эмес, бул менин жеке көз карашым. Топтуку бул баштан баштап бул биздики чакырык. Жөн гана 6 бөлүктөн турат. Эки негизги бул эркиндик жана жоопкерчилик деген бул ошол чакырат. Медет мырза, сиздин суроолоруңуз барбы? Буга кандай? Сиз же түшүнбөй, могул жагын да тактап бергилечи деп, же өзүңүз кызыккан дагы кандай суроолор бар? Может, у меня один вопрос, опять-таки, исходя из того, что мы проговаривали, как можно критическую массу наращивать, это, может быть, встречались ли вам интересные примеры тех, кто уже работает примерно в схожем же направлении, так скажем, которые можно провести, так скажем, если бы мы стратегию разрабатывали, то вот, я в качестве примера приведу, там, скажем, может быть, то, что сейчас группа джергалистов делает, свои акции «Культур-мультур» на дорогах, давайте соблюдать правила. Это вот как раз вписывается правила для всех, там, скажем, да? Ну, условно говоря, там, я в качестве примера привел. Есть ли у вас такие, может быть, там, примеры тех, кого вы видите, кто уже что-то похожее делает? Окшош дегенден эми баягы дал келүүлөр жок болсо керек, бирок кайсы бир багыттарын кылып аткандар бар да. Ошол мисалы эле Ололо арт студиянын кылып аткан иштери окшошот. Ошол эле убакытта жаш жигиттердин жанагы түкүрбө деген акциялары баягы кайсы бир деңгээлинде кошулуп кетет да. Ошол баягы айтканда биз менен дал келет же окшош дебестен, бирок биздин оюбуз менен алардын бир ойлору келише сөзсүз түрдө кошулат. Ошол эле кинематографтар деле ошону бергенге аракет кылып атат. Башкалар берип атат, эми ар бир тармакта ушул нерсени бергенге аракет кылат. Мындай стратегияны, манифест азырынча дал келишкендерди жолугуштар элекпиз, бирок кайсы бир деңгээлде бар да кошулуп кетет тургандар. Буюрса биз да ошондой окшош партнерлорду эми издейбиз деп үмүттөбүз. Балким уккандар кошулат, же биз уксак биз барып кошулабыз, мындай пикир алмашып, ой алмашып дегендей. Буюрса бул эми башталышкан ада, эми бул биз биринчи кадам таштадык жана кичинекей баладайчы, эми ары чуркайбыз, тоголонобуз, кулайбыз, эми ар кандай жолдор бар, эми аны буюрса алдыда көрүп жатабыз. Негизинен эле бул жалпы манифестти баштаганда, манифестти жаза баштаганда биз көп кишилердин оюн укканбыз да. Бул жерде биринчиден буга чейин Кыргызстанда ошондой эркин өзүнөн өзү уюшулган топтордун жазган стратегиялары барбы, манифесттери барбы, ошолор менен таанышканбыз да. Ошол эле мисалы үчүн Эмиль Үмүталиев өзүнүн саламы арылар деген стратегиясы бар. Аябай сонун стратегияда бул негизинен ошол жалпы бул деле биздин манифесттин кайсы бир бөлүгүнө таасир эткен ой пикирлер. Ошол эле Актанарын Кубат киночулардын 10+ деген стратегиясы бар. Бул аябай сонун стратегияда, бул профессионалдык чын эле бир мастерстволук көз караш кино тармагына. Чеберчилик көз караш болгон. Ошол эле журналисттердин булар такыр башка көз карашта, бирок ошондой эле убакта булар кантип кишилерди ошол ойго түртсө болот дегенге жакшы
мындай жем таштап атат. Жем таштаганга мындай пример болгон да. Ошол эле стая синиц бул биз көбүнчө эң көп менин оюмча ошол стая сиництен алдык окшойт да. Себеби дегенде бул бизде эле болгон жаш балдар ошондой бир мамлекетке жалпы көз карашын эме кылганда кайсы бир пункттарга эмес, жалпы мамлекет боюнча көз карашын айтышкан да. Демек ошолордун баарына биз укканбыз, ошолордун баарын жазган кишилер менен жолуктук. Биринчиден алардын ой пикирин уктук, алардын кайсы бир пикирлерин, бизге болгон каалоолорун уктук да, ошолордун менен ошондой манифест жаралган. Анан буну азыр могу ошонун баарын аккумуляция кылып топтодуңар да. Анан кийин ал жерде негизинен топтогондон кийин анын мындай жумушчу топ болдубу? Ошолорду жазып чыккан. Албетте бул жерде жумуш топ болду. Бул жерде теле көрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн, баягы жаш балдар эле кылып аткан экен деп. Бирок жок, бул жерде биз ар кандай ошол атуулдар менен жолугуп аттык, ошолор менен чогуу олтуруп аттык, оюн угуп аттык, жазып аттык. Бул жерде ошол эле Элери Битикчи, ошол эле Актан Арымкулат, ошол эле Каниметов жана Жыргалыбыз, ошол эле Төлөн байке, ошол эле мындай Кыргызстанда өзүнүн жолун тапкан, бир жаңы бир жол салып аткан адамдар менен жолугушуп, ошол кеңешин алып аттык. Кээ бир мисалы Медет мырза менен да жолуккан күндөрүбүз болгон, ошол кеңеш эксперттик көз караштарын сураган. Эми ошол эле баардык эле адамдар менен биз жөн эле туруп эле оюбузга келди, жазып сала турган нерсе болгон жок да. Бул апрель айында башталган нерсе болчу. Эми жүрүп отуруп, талкуулар болуп атырып, анан талаштар болуп атты. Бул жерде биздин керек болсо топтун арасында ызычуулар болуп атты. Анткени бул болбош керек деп таарынышкан күндөр болуп атты. Анан баягы келип өзүбүздүн жашообуздан эме салганга, салым салганга аракет кылдык. Анан чынында бул жерде көп адамдын эмгеги жатат да. Эми көп адамдар айтылбай калды, баягы санап чыкканга убакыттарды. Анан ошол улуу агалар менен, эжелер менен, ар бир кесиптин ошол мастерлери менен сүйлөшкөнгө аракет кылдык да. Жакшы экен. Бизде дагы бир аз убакыт бар. Эгер мындай акыркы бир мындай каалоолоруңар же болбосо чакырыгыңар болсо, ушул жерден азыр эфирде мүмкүнчүлүк бар. Убакыт болсо баягы презентациянын башын айтып алалы элге. Анда айтып калгыла, бир 2 минут. 2 мүнөттүк убакыт ичинде урматтуу теле көрүүчүлөр, бул баягы башта деп айтып аткан себеби чынында Перизат башында айтып кеткендей, биздин жашыбыз мамлекеттин жашы менен тең. Ошол эле убакытта биз буга чейин көп убадаларга, көптөгөн нерселерге алданып келатабыз да, билип турса алданып атабыз да. Бирок ошол нерселерди азыр артка таштап биз ошол манифест чакырык таштап атабыз да. Келгиле өзүбүздүн жашообузга өзүбүз жоопкерчилик алалы, өзүбүздүн жашообузду өзүбүз чечели, жана ошол эле убакытта коомубузда бир жаңы нерселер жасайлы депчи, жаратылар башка бирөөлөргө жоопкерчилик алуу менен өзүбүздү дагы жооптуу мамиле кылалы деп. Анан ушул жерде айтат элек, барыңыздар ошол кызыктар болсоңуздар, эгер угуп отуруп мындай түшүнбөй калган сурооңуздар болсо, эгер муну туура эмес десеңиз дагы, туура десеңиздер дагы Facebook баракчабыз бар. Ошол жерде мага баары бир эмес деп кыргызча жазсаңыздар, ошол жакта биз жооп беребиз. Же болбосо биздин сайтыбыз бар, ал жактан эметсеңиздер болот. Кыскасы башта деп хэштег менен жазсаңар, эми жаштар түшүнөт, хэштег менен башта деп жазсаңыздар эле биз ошол жерде чыга беребиз. Анан ошол жерден каалаган сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биз ошол жерден жеке жооп бергенге аракет кылабыз. Эми азыр баягы суроолордун негизинде толук ошол ойду бул баракчанын ичиндегини жеткизе салган жокпуз. Эми көп нерселер бар. Анан ошол нерселерди кенен алсаңар болот. Жана бул кагазга кызыксаңар ошол жака Facebook баракчабызга жазсаңыздар, биз бергенге аракет кылабыз баарын. Эмесе атайын келип бергениңерге коноктор алкыш. Биздин убактыбыз тилекке каршы соңуна келип атат. Бардык нерсенин башталышы бар. Эми мына азыр аягына да келдик. Эмесе чоң алкыш. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе ушуну менен бүгүнкү улус төр жана турмуш көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна келип чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө мен Сейтек Качкынбай.